Жол кыймылын башкарууну автоматташтырган акылдуу жол чырак алгач пилоттук режимде Токомбаев жана Байтик Батыр көчөлөрүнүн кесилишине коюлган. Ал ийгиликтүү ишке ашкан соң Борбор калаанын 21 көчөсүнө коюлууда. Байтик Батыр жана Горкий көчөлөрүндөгү жол чырак кадимки режимде иштеп жатат. Нуркамал Жетикашкаева көчөсүнүн алы Токомбаев көчөсү менен Байтик Батыр көчөсүнө чейинки аралыкта 5 көчө кезилиши, андан сырткары Байтик Батыр алы Токомбаев кезилишинен Куринкеев, Абдрахманов көчөсүнө чейинки аралыктагы 16 көчө кезилишине орноштурулат. Санариптик системаны ишке ашыруу 2 фазага бөлүнөт. Пилоттук долбоордун биринчи фазасында жергиликтүү бюджеттен 128 миллион сом бөлүнүп, ага программалык камсыздоочу жабдуулар алынган. Эми кала бийлиги экинчи фазасын ишке ашырууну пландаштырууда. Минимум оборудования, максимум эффективности. Бул акылдуу жол чырактарда унаалардын агымын эсептей турган тиешелүү датчик орнотулган. Светофорлор электр жабдуулары менен жабдылган. Бирок шаарда электр жарыгы өчүп калган учурда иштөө мөөнөтү 4-5 саатка чейин жетет. Демек, жарык жок болсо иштебей калат деп кооптонбой эле койсо болот. Жол кыймылын башкарууну автоматташтырган система жол тыгынын жоюп, унаалар көбөйүп кеткен учурда кыймылды өзү башкарат. Демек, бул учурда жолдун кыймылын жөнгө салуучу кызматкердин деле кереги жок болуп калат. Кызматкерлер азыркы учурда унаалардын санына, багытына жараша кол менен жөнгө салуу ыкмалар менен иш алып барып жатат. Бул жол чырактары толук кандуу ишке киргенден кийин биздин кызматкерлер ал жерде туруунун деле кажети жок болот. Ошондой эле пилоттук режимде орусиялык өнөктөштөр менен биргеликте акы төлөнүүчү электрондук паркингдер да ишке кире баштады. Аппараттык программалык комплекс видео аналитика технологиясын колдонуу менен унаанын мамлекеттик номурун, токтоп турган убактысын жана токтоочу жайын пайдалангандыгы үчүн төлөө мүмкүнчүлүгүн камсыздайт. Автоунаанын номерин ээсин номерин таап, андан сырткары ошо кирген сессия деп айтып коебуз. Бул сессия бул машина киргенден баштап чыкканга чейинки убактысы, киргенде сессияны ачат, башталат. Бул саатына буга чейин айтылып келгендей эле 25 сомду түзөт. Ошол сессия 2-3 сааттан кийин чыккандан кийин автоматтык түрдө сессия бүттү деген сигнал келет. Мындай жайлар унаалардын кыймылын тартипке келтирип, жол жээктерине, тротуарларга, королорго, жөө адам өтүүчү жерлердин жанына башаламан токтогон унаалардын санын кыскартууга мүмкүндүк берет. Айжамал Болот кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.